Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Аян телеканалы Ысык көлдөн келген жалпы биздин жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү менен жана ошондой эле депутаттар, айыл башчылары менен бирге бүгүн сиздер менен биз табигый кырсыктар деген темада сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ошон үчүн сөзсүз бир эми коесуңар, койгула ордуна. Койгула эми. Белиңерди ойлогон жоксуңар, Кайта туура эмес болуп атат. Силер көтөргөндө түз отурасыңар, белди түз кармайсыңар, ментепчи. Колуңарды кайта унтуп калдыңар. Бул белди сындырып, грыжа болуп калышы мүмкүн, Монтип түз 1 2 3 дегенде түз көтөрөсүз, түз отурасыңар. 1 2 3 тургула. Баскыла. Жок, баспайлы, 1 2 3 коюңуз. Белди туура эмес. Ошон үчүн аялдар деле баланы көтөргөндө түз келе калып мынтип тизелеп отуруп, анан көтөрүш керек да, белди кармаш керек. Ошон үчүн мынтип ийилбейт. Рахмат силерге чоң. Чоң рахмат. Дагы кандай көтөрсө болот? Мисалы, турыңуз. Бул баланын буту сынып экен. Кандай көтөрүп чыгарасыз? Бул бала эгер жата турган состояние абалда болсо, биз бунун сынган жерин билишибиз керек биринчи очередь. Бирок муну алып кетиш керек. Мисалы, азыр үй кулайт. Үйдөн чыгарып атасыз. Шак кылдыңыз да, эми чыгарасыз. Кантип көтөрөсүз? Көтөрүп чыгарарда биз бул адамды турса жан башынан алганга аракет болот. Көтөргөнгө. Мындай көтөргөнгө. Дагы кандай көтөрсө болот? Моюнга салса болот, например. Эгер колу сына турган, буту сына турган болсо, ошо бутунун асты. Эгер жан башы сына турган болсо, анда жан башынан көтөргөнгө неме болбой калат да. Ыңгайсыз болуп калат. Аркага салып мындай көтөргөнгө эптүү болуш керек да, мындай. Мына кармап туруп, анан мындай көтөргөнгө аракет кылыш керек. Болот. Ал бул да вариант дагы. Дагы көтөрүп туруңуз. Кандай кийим дагы көтөрө алат? Жаштар бар, балдар келди. Кандай ыкмалар бар? Эгер мындан бутунан кармап туруп, ийинен кармап туруп, мындан кылып туруп, момундай кармап туруп көтөргөнгө болот. Дагы ыңгайлуу азыр момундай кылсаңыз, кол эки кол менен сиденье кыла аласызбы? Мынтип колуңузду кармаңыз, мынтип. Момундай кылыңыз, өкөң сиденье кылып бияка. Ылдый, өкөң отургузуп туруп, сен кучакта буларды, колуң иштейт, Отурбайсың. Отур. Ыңгайлуу? Ыңгайлуу экен. Ыңгайлуу абдан. Дагы кандай көтөрсө болот? Дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ушу көтөргөнгө жеңил боло турган? Кандай көтөрөсө болот? Эгер буту сынган учурда эки болсо, эгер мындай мойнуна асылып, мындай эле көтөрүп кетсе болот. Мындай түз эле мындай. Эки жагына Асылып. мындай эле. Дагы көп. Кандай дагы көтөрсө болот? Бала көтөргөндө эле жаркалап. Или спортсмендер барбы биякта? Спортсмендер. Как вот на прием, на мешок на спину. Көтөрүңүз дагы. Аркага жагып. Баланы мондай көтөрөсүз го артынан. Ошентип деле көтөрүп болот. Ар кандай. Бирок сиз өзүңүздү байкасыз, салмагын, Если адам чоң болсо, анда жардамга көбүрөөк кишини чакырасыз. Ошондо белиңизге көп зыян келтирбей көтөрүп чыга бересиңер, Түшүнүктүү, Салмагына карап. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Эгер жанакы жабыркаган адамдын жан башы сынып, же бели сынса, ал жерде 5-6 киши болбосо, анан бир эле адам кандай транспортировкалаш керек? Бирок обязательно аны деген алып чыгып кетиш керек, ал жерден коркунучтуу зона. Бир киши кандай чыгарып кетиш керек, чтоб жана белине, жан башына зыян келтирбеген боюнча. Анда могу эмеден эле эчтен таладабыз, эчтеке жок. Может төшөк бар, же кийимиңерди салып туруп эле мындай тартса болот, Акырын сүйрөп. Эгерде бул адам трубанын ичинде болуп калышы мүмкүн го. Ошондо кандай чыгарса болот? Үстүнө келгиле бирөөңөр. Кел жаш. Кантип чыгара аласың? Мисалы, трубанын ичинде бирок арык, суу көп, кантип чыгарса болот? Келиңиз.
кантип ичине бирок сен моундай тура албайсың да. Ылдый, например, полметр мындай эле. Ичине кирип чыгарыш керексиң. Суу агып атат. Кантип чыгарабыз? Кантип чыгарабыз? ичинде болсо болду. Кандай ойлойсуң? Бул жардам тез бериш керек. Биринчи жардам тез. жарымына чейин кирип турган болсо ошол жагынан чыгарасың. Эгер тубан Ичинде ортосунда сага кириш керек. Ошо кирип ортосуна болгон болсо сен суу кирген жагынан кире албайсың мисалы үчүн. Андан кайсы жеринен кире аласыз? аркы жагынан кирген болсоң ошол жагына чыгарыш оңойрок болсо керек деген. Анан көрсөткүлө. Кантип көрсөтөсүз? Бул смотря кандай положенияда ошол жерде тыгылып калды же ошол жерде болуп калды да. Баш жагынан суу келип кандай чыгарыш керек. Мен ар жагынан кирген болсом, кайсы жагынан кирген болсом, ошол жагынан тартып Келдиң бул жагына. келдим. Биринчи балким бир жери илинип калган, балким кийим илинип калган. Ошол жерлерин байкап көрүп, ошол жер Кирди ичине. кирдик. Кантип көрөсүз? Кирип ортого. Кир. Ылдый кыл. Мисалы кирип келген болсок, балким колтугунан бир жерине илинип калган болушу мүмкүн. Ортого болсо. Мындай. Мындай. Кирген болсо. Эгер Кир. Ичине эсинде адам эсинде болгон болсо, мындай эсин жоготкон эмес болсо, балким сурап көрүш керек болот да. Кандай абалда эмне болуп тыгылып калганынчы. Балким бир жери илинип турат деген нерсе да. Аркы жагына жете албай аткан болсоң. Эгер созданиясы жок. жок болгон болсо, өзүбүз текшерип көрүп, анан бул учурда скорее всего буттан эле тартабыз го. Эгер илинбеген болсо эч жерин. Азыр могу эмени чеч, курусун чеч. Өзүңдүкүн чеч. Трубанын ичинде болуп атат бул окуя, чеч. Это талада жардам керек. Өзүңкүн чечесиң, дагы бияка келсең. Анан кантип байлаш керек? Астынан могу жеринен, тутуп туруп, моюнун астында эме бар, я вам говорила. Анан ылдый кылып туруп, байлап эки курту да, чогуу туда. Анан аркага мынтип алып келесиң, экөөнү тең мынтип туруп. Үстүнө кийл өзүң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул нерсени буюрса жакшылап үйрөнүп алсаңыздар, сиздер дагы бир ушундай кырсык болуп калса, жардам бергенге чоң өбөлүк болот. Үстүнө чыгып прям так, ылдый болуп. Түшүнүктүү да? Эки бирдеме менен байланып алып, бекем кармап алып, анан ылдый или астына кайка сүйрөйсүң? Биякабы? Артка. Буту монтип кетпеш үчүн еще байлап алсаңыз, буттарын бирдеме менен даярданыпчы, колдору кетпесин. Если узкое место, да? Обязательно буттарын байлап коюш керек. Эки жакка кетпеш үчүн. Чыкканга да жеңил болот, Эки буту. Колдорун байлап коесуз, анан үстүнө чыгарып, акырып, артка тартып чыгарсаңыз. Түшүнүктүү? Анда бул жака биз ушул Наргиз айым менен Байыш мырзаны чакырсак, урматтуу уюштуруучулар, урматтуу биздин өкүлдөр, мынакей баардыгыңыздарды чакырып, ушул жака жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, эми табигый кырсыктар болбосун, ушундай нерселер болуп калса, сиздердин ушул баягы борбордун максаты, ушул окуп кеткен ага эжелерде кандай эффекттер болуп атат, анда сөз сизде. Саламатсызбы? Негизи биздин бул окуу илимий техникалык борборубуз өкмөттүн токтому негизинде пайда болгон. Биздин негизги максатыбыз ушул айыл өкмөт башчыларына, орун басарларына, айыл өкмөттүн кеңешинин депутаттарына жарандык коргоонуну өнүктүрүү боюнча окуу иштерин өткөрүп келебиз. 2009-жылдан баштап 3000ден ашык адам окуп кетти. Бизде республика боюнча жалпы азыркы убакка чейин биз алар менен байланышып турабыз. Алар бизге чалып, негизи жакшы таасирин тийгизгенин айтып турат да. Жана ошондой эле кээ бир айыл өкмөттөр бар, башчылар, орун басарлары бар. Алар атайын чалып, даже бизден суранат. Ушу биздин депутаттар бар, жаңы болушту, жаңы шайланды. Дагы окуу курсун өткөрөсүңөрбү, качан өткөрөсүңөр, качан чакырасыңар деп. Жана ошондой эле биздин окуу илимий техникалык борбордун дагы бир максаты бул биздин өзгөчө кырдаалдардагы адистерине окуу куралдарын даярдоо. Азыркы учурда биз 100дөн ашык окуу куралын даярдадык.
буюрса келечекте мындан дагы өнүктүрөбүз го деп ойлойм. Бул биздин жетекчибиз айтып кеткен сөздөрдүн баары бул жакта болуп аткан иш-чаралар буга чейин да көп окуу практикалар өтүп келатат. Бул жерде эч кандай бир зыян нерсеге деп туштуктурбайт. Бунун максаты биз ушул жергиликтүү бийликтеги элдерди окутуп үйрөтүү, ар бир эме деген өзгөчө кырдаал бул айтып келбей турган нерсе да. Ошону деген бул алдын алуу, ар бир жергиликтүү ошол иштеген адамдар элдерге үйрөтөт. Бизден алган билимин алып барып, бул элдерге үйрөтүп, өзгөчө кырдаалдарын алат. Бул ар кандай өзгөчө кырдаалдар, жер титирөө, сел жүрүү, ар кандай маалыматтарды алышат. Бул жерде көпчүлүгү келгенде айтышат да, көп нерсени билбейт экенбиз депчи. Жыл сайын деген кырсык жаңыланган сайын ар кандай бир жаңы методдор чыгат. Ошол методдорду биз бул жергиликтүү элге үйрөтөбүз ар дайым. Мен деле көп нерсени билбейт экенмин. Бул жерден жакшы нерселердин баарын окуп көрдүм, баарын жазып атам. Мен дагы ушулардын баарын айтып жака түшүндүрөм. Көп нерсени билбейт экенмин. Баарын бизге оң таасири тийди да. Рахмат. Жакшы. Эжелерден келиңиз. Мен алыска Акшарак айыл өкмөтүнөн келдим элем. Буга чейин да биздин артисттерден келип окуп кеткен. Бул жерден ошолор мактап окусун, алар дагы бизге практикаларын үйрөткөнгө аракет кылды. Анан бул окуу чакырылыш келгенде эле мени да жиберди, сен да үйрөнүп, өзгөчө кырдаалдар боюнча адис болгондон кийин ошол жерге үйрөнүп кел деди. Мен билбейт экенмин көп нерсени. Анан бул жердин окуусунун эмеси жагып атат. Практически да көргөзүп, көп нерсени үйрөнө баштадык. Окуунун аягына чейин да көп нерселерди үйрөнөбүз деген. Азыр эже ушул иш жүзүндө көрсөтүп бербейди. Сиз мындай ушул баягы тажрыйбаңызда мындай нерсеге аралаштыңыз беле? Өзүм жасаган эмесмин, бирок жасап аткандарды көргөм, бирок туура эмес жасаган экен да, ошолор делечи туура эмес кылышыптыр. Мисалы бизде көбүнчө ситуация жолдо калып калган ситуацияларыбыз болот, машиналар бузулат, жанагындай кышында, суукта үшүккө алдырган учурлар болот. Ошондойлорду дагы өтүп үйрөнсөм деген ойдомун азырынча. Аларды көрө элекмин. Анан жана ошо жанагы эң эле оңою кандай кылып коюш керек? Бир жагына кыйшыйтып жаткызып коюш керек экен. Биз бир нерсе болсо эле түз жаткызыш керек, түздөп кой, бир белисин дого түз кылып кой деген нерселер көрсө ал тилин жутуп дем алуусун кыстып коюшу да мүмкүн экен да. Андай кылбаш керек экен, ошолорду үйрөнүп атабыз. Жакшы. Мен өз убагында деген медсестра гражданская оборона дегенди өткөм да, совет дорунда. Азыр салыштырып көрсөм такыр башкача да. Ал кезде мисалы деген эме жгут, обязательно жгут дечи. Биз ошон методикалар сизге жагып атат? Конечно, жагып атат. Бул совсем башка экен да. Азыр мен өзүм карап туруп таң калып атам да. Эми ушуну деген жаштарга үйрөтүп. Кээде бизде мындай нерсе бар да, сөзүңүзгө каралчы. Баягы барып үйрөтсөң же улуумун, же болбосо атасы же баласына, "Кой сен эмнени билесиң" деп коет да. Анан ушундай нерселер бар. Анан ал бала же атасына же улуу агасына айта албайт, абасына айта албайт. Анан мындай ошол билбестиктен дагы анан адам каза болуп калган учурлар бар да. Болот. Андай учурлар көп эле бизге учашып атат азыр. Биз барганда эми үйрөтүшүбүз керек да. Биз эмне үчүн бияка келдик? Центр предподготовки. Барып кайра үйрөтүп жаштарга ошонун баарын беришибиз керек. Ошон үчүн келип окуп атабыз деп жерден. Анан ушул центрге аябай чоң ыраазычылыгыбызды айтып атабыз. Рахмат келиңиздер. Туруп аласызбы? Эми бул жерде азыр как айылдын депутаттардын төрагасы катары бул жерде окуганым меники аябай эле чоң туура экен. Себеби деген бул жыл башында биз жана бюджет бөлүп атканда МЧСке эмнеге акча бөлөбүз деген депутаттардын арасында сөздөр болгон. Биз деген ушу өзгөчө кырдаалдарга 100 000, анан кийин 100 000 эки боз үй алганга бөлгөнбүз. Анан көп эмелер разногласие болгондон болбой атып бөлүп коюп койгонбуз. Бирок ушул быйылкы ушу табигый кырсыктардын келгенине байланыштуу бизде сел жүрүп жана көпүрө эмес бизде жана суу кеткен эмени алган үчүн биз как раз 100 000 сом ошого кетип биз аны жерде алдык ошо Липинг айыл өкмөтүндө восстановить этип алдык. Биз жана боз үй сатып алганбыз, жанакы ар кандай кырсыктар үйлөр эмелер болгон кезде ошолорго тиккенге ылайыктап эметкенбиз. Азыр эми мен бул суранаарым мына азыр айтып атпайбызбы, ар бир бөлүп депутаттар өзүнчө ошон үчүн өкмөттөр биригип мынакей ушуреки өзгөчө кырдаалдарга көбүрөөк көңүл бурсак, биз эл үчүн элдин жанакы ар кандай табигый кырсыктарынан кутултканга жана мындан көбүрөөк акча бөлсөк ойлойм, жанакы ар бир спец одежда дейби, спец кийимдерди, ар кандай керектүү нерселерди сатып алып, өз айыл өкмөтүнө коюп койсок, биз эки жактан МЧС тияк бияктан сурабай, булардын негизинде анан шак
убагында көргөзсөк деп ойлойбуз да азыр бул окуудан кийин өзүбүздө ушундай мнение калды ошону жеке эле бизге эмес областка эмес бүт Кыргызстанга тарап ошондон алып кетсе биз өзгөчө элдин жанакы кырсыктарынан бат бат чечип алабыз деп ойлойбуз, алдын алабыз деп. Ак Суу районунан Бюро Шайлоо өкмөтүнөн келдик. Ушу буга чейинки болуп өткөн сабактар биз үчүн аябай чоң жардам болот го деп ойлойбуз. Ушундай кырсыктар келип калса алдын ала ушу эжекебиз үйрөткөн нерселерди колдонуп иш жүзүнө ашырып туура жардам көрсөтө алабыз го дейм да. Анан ушундай көбүнчө айыл өкмөттөгү иштеген адамдар болгондон кийин биз эл менен иштешебиз. Ушундай көп нерселерге кабылышыбыз мүмкүн. Ошондо туура жардам көрсөтүп туура ситуациядан чыгып кетебиз го. Жакшы. Анан эми келиңиз агай бияка келип алсаңыз. Азыр буюрса Элмиреже дагы айтып берет го деген ойдобуз. Мисалы көбүнчө бизде жанагы адамдар кагып калганда башка орунда ошол мурунку ыкмабы же кандай мындай далысын жака чабат да. Анан азыркы ыкма боюнча, азыркы медицина боюнча такыр башка экен. Буюрса Элмиреже жакшылап биздин врач эжебиз көрсөтүп берет деген ойдобуз. Анда агайдан кийин мен Көлтөр айыл өкмөтүнө караштуу Коңгурлуң айылынан келдим. Ошондо биз 3 күндөн бери окуп атабыз. 3 күндөн бери окуунун ичинен байыркы кыргыздар мынтип коет да. Эми Кудай анын бетин аргысын, Кудай сактасын депчи. Ошол Кудай сактаныш үчүн дегенде өзүбүз сактанышыбыз керек, камылга көрүшүбүз керек. Эми көчөнкү лекцияда бизге ар бир айыл ар кандай кырсыктан кур эмес экенбиз да. Кай жерде жер тирөө болот экен, кай жерде сел жүрөт экен, кай жерде көл жарылып кетиши ыктымал. Ушунун баары тең көчөнүн картадан көрсөтүп берди. Эми мен муну эмнеге айтып атам? Себеби айтып атканым ошол барып туруп айылыбыздагы элге ошону түшүндүрүшүбүз керек экен. Момундай кооптуу маселе бар экен. Ошого эртерээк дайым бололу. Маселен, тиги жакта көл жарылып кете турган болсо, ошондо ички арыктарды тазалап, ошого камылга бололук. Тиги жер тирөө сейсмикалык жактан коркунучсуу жерде экенбиз. Ошон үчүн тиги жаңы курулуп аткан үйлөр фундаментиңерди жакшылап кургула деген маселелерди айтышыбыз керек экен да. Болбосо чабилкейдин үйүнө кылып эле жокчулуктун айынан деп коебуз, болбосо баланы бөлөбүз, ошондо эки ташты коюп үстүнө бир элеген чылапчын топуракты коюп үй салып берип коет. Ошонун баарынан оолак басуу үчүн барганда жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүбүз керек экен. Мындан сырткары анан борки жарандык коргонуу боюнча абдан жакшы болуп атат. Муну эскириптир да биздин илгерки биз окуган өткөн сабактын баары тең эскириптир. Азыр жаңы ыкмалардын баары тең кириптир. Мунун баары тең абдан пайдалуу болуп атат. Борки өткөрүп аткан лекция окуп аткан ага эжелерге баардыгына мен иштерине ийгилик каалайт элем, ден соолук тилейт элем, уюштурган адамдарга ден соолук тилейт элем. Мунун баары тең ушу биздин келечек үчүн, биздин эртеңки күнүбүз үчүн болгон камылга деп түшүнүшүбүз керек. Анан жана Кулбарак акчакал да жакшы айтып кетти. Бул ЧС десе эле, МЧС десе эле, МЧС кемде деп эле тиги чындыгы көңүл бөлүп айыл өкмөтүнүн бюджет неме калыптандырып аткан мезгилде көп көңүл бөлчү эмеспиз. Быйыл биз дагы бөлгөнбүз. Ошо бөлүп эмки жылга, кийинки жылга көбөйтөлү деп. Сиздер канча бөлдүңүздөр? Эми ал коммерческий тайна болуп тура турсун, эми ал биздики анча көп болбогондон айтпай эле коет. Кыргыздар ушундай. Кыргыздар жакшы нерсени жашырып коет, ошол баягы оң колун берген сол колун көрбөсүн деп. Анда Элмиреже, сөз сизде. Анда жанагы дагы айтпадыкпы? Бияктан көрсөтүп бересизби же айтып? Бияктан эле жок. Кан сыроо боюнча эмки теманы анан Темирлан айткандай эле үйдө тиги кичинекей балдар какаганда же өзүбүз какап калганда кандай жардам бериш керек деп айта кетейин. Бирөөңөр бияка келип эметсеңер, отуруп берсеңер, кан сыроо боюнча мурдунан кан акса кандай жардам беребиз? Ошо ким билет? Баланын жыгылды, же мушташып кетти, мурдунан. Так, биринчиден чекесине эмне суу? Муздак суу басабыз. Анан дагы бетин жууп туруп, дагы жаткызабызбы, отургузабызбы? Жата кой. Айткандарын жасай бериңиз. Анан ошондо эмне болот каны? Төгүлүп аткан токтобойт. Ал деген жутат. Анан кичинекей бала болсо каккаганда еще өпкөсүнө кетет. Кан деген невкусный, да? Жегенге болбойт, ичкенге болбойт. Ошон үчүн эч качан жаткызбайбыз муну. Наоборот, отургузабыз биринчи. Бутуңду нетсең. Эңкейтебиз башын. Каны ага берсин деп. Муздак нерселерди чоң тамырларына коебуз, мынтип мойнуна, чекесине, бети башын муздак суу менен жууп туруп, отургузуп коебуз. Анан бир кол менен ошо кан агып аткан жерин, эме как это, хрящик.
катуу кемирчегин катуу басып коет мынтип бир кол менен эле мынтип эңкейип отура берет, тамчы берет. Ар бир тамчыда тромбоцит деген заттар бар, ошол сгусток кылып тромб кылып коет. Эңкей отура бер. Муака астына чылапчын бирдеме коюп коесуң мынтип жерге и отура берсин. Эгерде 20 минут, 30 минуттан басылбаса, анда чакырасыңар медицинскую помощь, врачтарга алып барасыңар. Көрсө, бул коркунучтуу эмес, көп кан кетпейт. Особенно гипертоническая болезнь у кого, да? Давление көтөрүлсө, ал деген даже полезно болот. Ылдый каны агат, анан токтойт. Анан токтогондон кийин кайта бети башын жууп туруп, айтып коесуңар, чукуба, катуу бет муртуңду чимкирбе деп. Секирбе. Ошентип коебуз и болду. Түшүнүктүү, эч качан жаткызып, анан жылуу кармалаш керек. Эмнеге тамырлар эмне кылат? Жылуу муздак болгондо жыйрылат, анан кайта жылытып, үстүнө журкан менен жаап туруп жаткызып койсоңор, кан көп келет, анан жутуп берет, и өпкөсүнө да кетип калышы мүмкүн, да? Анан какаганда кандай кылабыз эже? Какаганда, аябай кызыктуу тема болду. Балдар какаганда, чоң кишилер какаганда да, мурун кичинекей балдарды, мисалы вот Арменияга барганда, кичинекей балдарды садикте, мектептерде үйрөтүп койот экен. Это метод Хаймлиха деп аталынат. Ошо муну болсо оңой эле. Биз болсо какаганда биринчиден эмне кылабыз? Обычно далга катуу чап жиберебиз. Чапканда эмне болот? Бул адам коркконунан кайта бүт булчуңдар жыйрылат, и ошо какаган нерсе кайта кетип калат же катуу кармалат, булчуңдар менен. Ошон үчүн эч качан чаппагыла. Наоборот, жөтөл дей бериш керек, жүрө кой деп, если тамак ичип аткан жери болсо, акырын тургузуп, жетелеп, ар жакка алып кетесиз да, анан мага жардамга келе койсун. Артына туруп алып, атыңги мен сага азыр жардам бере алам деп айтып туруп, психологическая поддержка, коркунучтуу болбосун да, успокоить его, мактап туруп, сен жакшысың, мен сага азыр жардам бере алам деп туруп, артына туруп алып, жөтөлө бер, уялба, коркпо деш керек, поддержка кылып. Анан аркасына туруп, бутту обязательно ортого киргизип алып, эмнеге бул жыгылып баратса, мен жабаш менен жакшы кармап алам, жыгылтырбайм муну. Анан ортого, кемирчектин, киндиктин ортосуна эки кол менен катуу кармап алып, 2-3 жол катуу басыш керек да. Басканда да мынтип катуу басып туруп, анан өйдө көтөрөбүз. Эмнеге? Муакта эти бар да, диафрагма деген, аттал. Ошо диафрагманын астына киргизип туруп колду, анан үстүнө этти көтөрүш керек. Ошондо эки өпкө кысылат, и бияктан чыгып кетет. Эгерде бул жаш бала болсо, жаш балдардыкы суюктары көп болот. Анан карыган кишилердики кургак болот. Ошон үчүн кыйыныраак. Бирок муну катуу 2-3 жол басып туруп, мынтип бурап басабыз. Анан эңкейтебиз, бир колду кармап алып, эңкей дагы, эңкей дагы, оозуңду ач, жөтөл деп, мынтип сылап, катуу чаппайбыз, сылап туруп, эңкейтип чыгарса болот. 2-3 жолу жасаш керек. Эгерде бул адам аял болсо, боюнда бар, же чоң киши курсагы менен болсо, анда төшкө деле басса болот. Төшкө, эки кол менен. Мынтип кармайбыз буттун. Анан төштүн ортосуна катуу өзүнө толчок кылып басабыз. Ошондо деле өпкө кысылат. Кысылганда опять мынтип эңкейтип туруп, эңкей, жөтөл деп туруп чыгарса болот. Өзү жалгыз үйдө калып калса, анан какап калса, стул самопомощь. Мага келип туруп, стенкага келип, чалкасы менен, могу далдын ортосу менен катуу урунса болот. 2-3 жолу урун. 2-3 жолу. Ошондо деле деп, да, оозуна ачып. Же стөл бергесең эми. Могу жери менен ылдый кылып. Эңкек жок туруп. Жок, мага туруп алсаң. Эңкей могу жери менен мага туруп, эңкей катуу 2-3 жолу басып туруп, анан оозду ачып туруп, мындай эме кылыш керек да, кускандай кылып. Катуу бассаң 2-3 жолу, мынтип урунуш керек.
кыр жерге. Ошондой кылса болот. Рахмат. Далысы менен деле баягы соккулай албайт го, кандай кылып. Ошондой коркунучтуу болот. Мисалы, особенно кичинекей балдар сразу көгөрүп чыгар. Көгөрөт, кол, ооз, башы, анан шилекей агып, ыйлап баштайт. И вынужденное положение деп коет, эңкейип, анан көрсөтүп калат. Көздөрү алайып, көрсөтөт, мага жардам бергиле деп. Ошондо мындай коркутпаш керек да. Ай, болду, сен өлдүң дебеш керек да. Азыр мен сага жардам берем. Эчтеке коркунучтуу эмес. Азыр деп сылап, акырын чыгарып туруп, эгерде бул чоң зал болсо, акырын чыгарып туруп, анан жардам берсе болот. Акырын эметип эле. Главное Чоң рахмат эже. Чоң рахмат. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Анда жыйынтыктап берсек, эки өкүл, оң тараптан, сол тараптан экөө кыска нуска ошол бүгүнкү сабактын жүрүшү боюнча кыскараак, бир 30 секундтан. Убакыттын ушундай экен, күтпөйт экен, сиздер менен көп нерсени сүйлөшөйүн дедик эле. Дагы Элмир эженин айта турган, элге бере турган көп нерсеси калып калды, бирок биз тилекке каршы убакыт деген күтпөйт экен. Ошондуктан кыска нуска. Келиңиздер. Сабактан көрүп отурабыз бир нече ушул өзгөчө кырдаалдарда болгон кырсыктын негизинде кандай жардам берүү боюнча. Бул биринчи жардам бергенде көп адамдын өмүрүн сактап калса болот экен да. Өткөндө ошол 1-2 жыл мурун Скөл областында бир чоң кырсык болгондо, ошондо мага Кызыл Кресттин өкүлү айтып калды, Кызыл Ай коомунун. Ошол жанакы бир 10 чактыдан 10-15 киши каза болгондо, ошондо айтты, биз барып күбө болуп калдык дейт, жардам берип, мен жардам бердим дейт, көп киши деген ушул жардам бере албай калгандыктан бир топ адамдардын өмүрү кыйылып кетти дейт. Анан азыр бүгүнкү көрүп турган практикалык жардам биздин эжекебиз көргөзгөн жардамды ойлоп атам. Ушу барган жериңерден 5 кишиге үйрөтсөңөр, 5 киши үйрөтсө, көп адамдардын өмүрү сакталып калат деп. Бул силерге чоң рахмат. Рахмат. Жаштардан барбы? Бүгүнкү сабактар өтө пайдалуу, өтө керектүү сабактар деп ойлойм. Бул нерсе биз үчүн мындай сырттан караганда жөнөкөй эрежелер, жашоодо колдоно турчу, бирок ошол нерсени сактабагандыктан көп кырсыктар көп жоготуулар болуп келип атат да. Бул нерсени билсек, бул нерсени башкаларга туура жеткирип, ошол нерсени колдоно жүргөн болсок, мен ойлойм бул көп пайдалар алып келет, көп адамдардын жашоосун алып калганга болот депчи, түрткү болот деп. Рахмат. Анда Байыш мырза, Наргиз айым, Элмир эже келиңиздер, жыйынтыктоо сөз сиздерге. Чоң рахмат, мынакей элибиз буюрса бул эже агайлар үйрөтсө, сөзсүз ийгиликтер болот деген ойдобуз. Сөз сизде, жыйынтыктоо. Мен биринчиден бүт барыңыздарга ден соолук каалайм. Кырсыктан тышкары болуңуздар. Анан бүгүнкү маалыматтарды пайдаланбай эле койгула. Тынчтык эле болсун. Болуп калса да туурасынан анан үйрөтүп, үйгө барганда бүт барыңар үйдө да билгизип, айтып, балдарыңарга анан кырсыктан тышкары болуп жүрүңүздөр. Көрүшкөнчө. Рахмат. Мен ойлойм, мына азыр бүгүнкү күнгө чейин 3 күн сабак өттүк. Жеке эле биринчи тез жардам эмес, башка дагы көп сабактар өтүп атат. Ошонун баардыгын биздин угуучулар кабыл алып, түшүнүп, өз айыл өкмөттөрүнө барып, жергиликтүү калкка бүт баардыгын үйрөтпөсө да эстеп калып, билип калгандарын айтып, жеткирип берсе, бизге абдан жакшы болот го деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, өзгөчө кырдаал болбосун, Кудай сактасын андай нерселерден. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай келип бизден өзгөчө кырдаалдар элге жеткизүүңүздөрдү суранабыз сиздерден. Жана баарыңыздарга ден соолук каалайм. Эч качан оорубаңыздар, мондай тез жардам учурунда баардык нерсени туура колдонуп берет деп ойлойм мындан ары. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу кыргыз журтум, элибизде жерибизде тынчтык гана болсун. Асмандан жерден келе турган опат кырсыктан Кудайым өзү сактасын. Дайыма сактанганды Кудайым өзү сактайт экен. Ошол өзгөчө кырдаал болбосун деген тилек менен каргадай болуп карганча Кудайым өмүр жалгаса, калкым деп кызмат кыламын, кашыктай каным калганча. Кийинки одон амандашканча, салам алейкум.